Арбаңыздар, мекендештер, Кыргызстан, Жетидуан, шаарлар, аймактар, айылдар, көчөлөр, областар. Бүтүндөй журтубуз улуттук биринчи каналдын экранынын алдына келип, Кыргызстан жылдызы 2022-ни тандоо алдында турат. Кош келдиңиздер. Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүм жана ошондой эле студиянын кадырман коноктору. Бүгүн конкурсубуздун вокалдык сынактын 4-күнү. Кыргызстан жылдызы 2022. Булактын көзүн ачып, кыргыз эстрадасындагы кезектеги жаркын жылдыздарды жаратууга сиздерге аракет кылмакчы. Урматтуу телегөрүүчүм, сиз дагы катышыңыз, сиз дагы тандаңыз, экранга жакыныраак келиңиз. Бүгүнкү эфирибиз түз эфирде өтмөкчү. Анда эмесе программабызды ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Талант бул табияттагы асыл таш. Аны чыныгы бриллиантка, каухарга айлантыш бул чоң эмгек. Ошол эмгектин баш жолун баштап отурган биздин 9 конкурсантыбыз, 8 улан бир кызыбыз улуттук биринчи каналга чыгып, көрүүчүлөргө өзүнүн талантын тартуулап турган мезгили. Мыктысы ким болот? Саналуу гана күн, тагыраак айтканда саналуу гана сааттар калды. Кимиси 500 000 сом Баяш байгени алып кетип, Кыргызстан жылдызы 2022 аталат. Убакыт көрсөтөт. Мына ушундай масштабдуу долбоорду ишке ашырууда улуттук телерадио бийлик корпорациясы эң башкы орунда. Ал эми колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде мындай колдоо болбогондо бүгүнкү күндө Кыргызстан жылдызы эфирге чыкмак эмес. Кесиптеш билесизби? Толкундоо көрсө сахнага чыгаар астында бул эң нормалдуу нерсе экен. Толкунданып жатасыңбы? Демек сен ийниңдеги элге болгон сүйүүнү, чексиз жоопкерчиликти сезгениң. Ошол себептерден азыр сахнанын артында турган, толкунданып турган ар бир конкурсантыбызга дем күч берели, колдойлу жана кош колдойлу. Кыргызстан жылдызы 2022 улуттук сынагы өзүнүн форматындагы уникалдуу сынак. Себеби биздин катышуучулар жалгыз гана өзүнүн талантын көрсөтпөстөн дүйнөлүк классиканы, кыргыз классикасынын чеберчилигин аткарып келишкен. Бирок Айзада бүгүнкү кече өзгөчө. Бүгүнкү кече өзгөчө, анткени өзүңдү сыйлабасаң өзгөнү кантип сыйлайсың дейт. Өзүбүздүн эстрадабыздын примадоннасы, өзүбүздүн элибиздин эл артисти Гүлнур Сатылганова айымдын кечеси болмокчу. Гүлнур Сатылганова айымдын репертуарындагы ар бир чыгарманы биздин аткаруучулар, биздин конкурсанттар толкундоо менен аткарып бермекчи сиздерге. Убагында Кыргыз өңү Чокморовдун өңүндөй деп айтылган бир улуу сөз бар эле. Бүгүн болсо заманбап кыргыздын авазы Сатылганованын авазындай десек дагы жаңылышпайбыз. Андыктан бүгүнкү келерки бир нече мүнөт, бир нече саат бою биздин конкурсанттарыбыз Кыргызстан жылдызы 2022 кароо сынагынын 4-күнү кыргыз эл артисти, кыргыз үнү, кыргыз жүзү, кыргыз сахнасынын канайымы Гүлнур Сатылганованын чыгармачылыгына байланган. Алкыштар болсун. Анда эмесе бүтүндөй кыргыз элибизди көгүлтүр экранга жакыныраак чакырып, мына ушул жерге конкурсанттарыбыздын ысымын атап чакырып алсак кандай дейсиз? Эң туура ушул сахнага бүгүн Сатылганованын репертуарындагы чыгармаларды аткарам деп толкунданып, өзгөчө бир бийик вазыйпаны аткарып келаткан төмөндөгү конкурсанттарыбызга өзгөчө бир алкоолор болсун. Бишкек шаары, Шамшер Сардаров. Чүй облусу, Жоламан уулу Жанболот. Талас облусу, Бектур Султанбеков. Жалалабад облусу, Нурислан Аскарбеков. Ош облусу, Баястан Куттубек уулу. Нарын облусу, Бакытов Нурбала. Ысык көл облусу, Жаныбек Токтакунов. Баткен облусу, Бактыбек уулу Нурдилек. Ордолу Ош шаарыбыздан Норузгүл Ираимова. Жана ошондой эле
бүгүнкү эфирдин башкы каарманы, бүгүнкү майрамыбыздын башкы себепкери кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганова. Кыялбек Урманбетов кырдесте. Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгін суратпай, баталы қызықа, бар мына музыка. Açılan bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup çürüktün, sunuladır desti. Kırgız devir dala, yıldız devir dala, oşulu bırdasan, gönülün nurdan, ömürüm nurdan. Kadırlı jurttun baylığı, kanatlı ırdın kayrığı, uçalı birge zamandaş, unutup dilde kaygını, canыңды ısıta, жаңырсын muzika. Açılan bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup çürüktün, sunuladır desti. Kırgız devir dala, yıldız devir dala, koşulup ırdasan, gönülüm nurdan, ömürüm nurdan. Kadırlı jurttun baylığı, kanatlı ırdın kayrığı, uçalı birge zamandaş, unutup dilde kaygını, canыңды ısıta, жаңырсын muzika. Açılan bu geçti, çaçılan bu geçti, sorulup çürüktün, sunuladır desti. Kırgız devir dala, yıldız devir dala, koşulup ırdasan, gönülün nurdan. Hadi çoğu. Açılan bu sorulup çürüktün, sunuladır desti. Kırgız devir dala, yıldız devir dala, koşulup ırdasan, gönülün nurdan, ömürüm nurdan. Ömürüm nurdan. Кыргыз Республикасынын эл артисти, сахна ханышасы Гүлнур Сатылганова. Жана ошондой эле Кыргызстан жылдызы 2022 кароо сынагынын конкурсанттары. Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар, ардактуу музыка ыр сүйүүчүлөр. Мен абдан кубанычтамын, ушундай мүмкүнчүлүк болуп, бүгүн мына ушул Кыргызстан жылдызы телеконкурсунда ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Албетте мен биздин келечекте көптү үмүттөндүргөн, келечекте чоң ырчы боло турган бүгүнкү конкурсанттарга ийгилик каалаймын, ак жол.
Албетте мен ишенем, ар бириңиздер жан дүйнөңүздөр менен ырдайсыздар деп ишенем. Сиздерге чоң ийгилик каалаймын. Абдан кубанычтамын. Ошондой эле ушул долбоорду колдоп жаткан биздин Маданият министрлигине чоң ыраазычылык билдирем. Жана дагы ушул Кыргызстан жылдызы долбоорун ишке ашырып жаткан жамаатына да чоң ийгилик билдирем. Чоң ыраазычылык билдирем. Анда эмесе жакшы маанайда отуруңуздар. Чоң Чоң рахмат. Гүлнур айым, эми чынын айтыңызчы, ушул сахнага чыкканда, конкурсанттарды көргөндө, өзүңүз 90-жылдарды катышкан Ысык көл түндөрү, Азия дауысы, Славянский базар конкурстагы күндөрүңүздөрдү эстедиңизби? Ошол күндөрү катышып жүргөндө бир нече жыл өтүп, бүтүндөй кыргыз журту сиздин урматыңызга момундай телевизиондук кечелерди уюштурат деп ишендиңиз беле, билдиңиз беле? Албетте, ушул чыгармачылык жолумда көптөгөн кароо сынактарга, конкурстарга, эл аралык конкурстарга катышып келдим. Анан мен ойлойм, бул конкурстарга катышуу бул чоң мектеп болот ар бир ырчы үчүн. Андыктан албетте эстебей койгонсуң, мен дагы абдан толкунданып, ар бир сахнага чыкканда толкунданасың, себеби сахнанын өзүнчө бир сүрүү болот эмеспи? Андыктан мен бүгүн ушул конкурсанттарды түшүнүп турамын, толкунданып атышат. Бирок бүгүнкү конкурстун өзгөчөлүгү бар. Айтып кетейин. Ушул өзгөчөлүгү бүгүн мына ушул биздин конкурсанттар жандуу ансамбль топтун коштоосунда жандуу ырдашат. Бардыгы жандуу болот, музыкалары жандуу ойнолмокчу. Мына ушул өзгөчөлүгү бар. Албетте, мукам үндүү, 7 областан чогулган мыктылардын мыктысы мына ошол сахнада бүгүн сиздин репертуарыңыздагы мыкты деп саналган ырларды тандап алышты. Мына ошол бүтүндөй элибиздин сынына тартуулап беришмекчи. Эмесе бүгүнкү чыгармачыл кеченин музыкалык прологу бул болсун дагы, конкурсанттар даярданганча сиздин өзүңүздүн аткарууңуздагы мыкты, элге сиңген, эл сүйгөн жана жаңы чыгармаларыңызды күтөбүз. Эмесе күтүүбүз бул болсун, бир кол чабуулар болсун дагы. Бардыгыбыз мукам абазды, мыкты үндү угалык. Угуп кой. Сөзі Кыялбек Орманбетовтықы, обону Райқан Бешналиеваныкы. Аткаруучу Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова.
санаға батқанда. Чоң рахмат. Ушул кийинки чыгарманын сөзүн жазган Кыялбек Урманбетов, ал эми музыкасы Райхан Бешеналиеван колду. Угуп кой деген чыгарма бул дагы менин репертуарымдагы эң жакшы көргөн чыгармалардын бири болду. Анда эмесе кийинки чыгарма, бул чыгарманы көп ырчылар аткарган. Андыктан мен дагы ушул Рыспай Абдыкадыровдун «Биз экөөбүз» деген Омор Султановдун сөзүнө жазылган чыгармасы абдан жактырып, негизи эле менин репертуарымда Рыспай Абдыкадыровдун ырлары жок экен. Ошондуктан менин дагы репертуарымда болуш керек деп мына ушул чыгарманы ырдадым. Мага чейин көп ырчылар абдан мыкты деңгээлде аткарып келишкен. Анда эмесе Рыспай Абдыкадыров Омор Султановдун сөзүнө жазылган «Биз экөөбүз» деген чыгарма болсун. Bilbeyim kaydan tabıgansın seni mağdayıma bütkün жалгыз bakıtta seni süydüm buyruk alıp tağdırda başkalardın meni sağa tatıp bay Cihatayım sen jaralıp men üçün Törülgöndö mendik bolup Ayçı canım benim üçün Zarlap tatkan perzentimdey göründü Joluktu maydın yumşak tününde Altın mağa sen eskerken belekte Men söylesem seni duydum önümde Men körügüm senin gözün gerekti Uktaganda senin uykun mende var Oylarıma girişken Seni göbüz iki sanday barabar Seni göbüz iki suday biriken Seni göbüz iki sanday
Чоң рахмат, музыканттарга да кол чаап коюңуздар. Бүгүн сахнада жалаң профессионал, өзүнүн жумушун, ишин мыкты билген музыканттар отурат. Анда эмесе дагы бир чыгарманы даярдадык. Бул жаңы чыгарма. Азыр бул жакка мен мына акыркы кезде жакшы ырлар менен чыгып жүргөн обончу, ырчы, аранжировщик Мыктыбек Нурланбеков деген жигитти чакырайын. Мына ушул Мыктыбектин Сүйгүлө, сүйүлгүлө деген бир жашынакай чыгармасы бар. Мына ошол чыгарманы сиздерге аткарып берели. Кол чаап коюңуздар, Мыктыбек Нурланбеков. Söz arnaşuda tınımsız yarışkıla söz güçün joğotkondo kucaka alışkıla Şaşırbay bir dasırdı bardığın bölüşkülü ukkanda birbirindi ayabay gönüşkülü uşinter bir öv olsa kubanıp suyun Мыктыга кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Анда эмесе дагы бир ушул негизи ырчы үчүн ар бир ырың балаңдай эле сезилип калат. Себеби ошол ар бир ырдын үстүндө бир канча энергияң, бир канча күчүң кетет, убактың кетет. Ошону бапестеп элдин астына алып чыгуу үчүн көптөгөн эмгек талап кылынат. Андыктан ар бир ырым мен үчүн менин балдарымдай эле ар бир ырымды жакшы көрөм.
андыктан авторлор менен иштешем, аранжировщик, композиторлор менен иштешем. Анда эмесе кийинки чыгармадагы Райхан Бишналиеванын Биримкул Албаевдин сөзүнө жазылган «Келем дедиң» деген чыгарма, анда эмесе ушу чыгарма силерге аткарып берейин. Келем дедиң чабалекей келгенде, келген жоксуң кечиктиң сен эмнеге, жүрөгүмдү кайгы жаман сыздатты, келген коштар кайра кайтыбай кеткенде. Келем дедиң кар түшкөндө талага, келген жоксуң кечиктиң садага, келген куштар кайра кайтыбай кеткенде, муздак бир ой салып коюп санага. Келем дедиң күзбү жазбы кайрылып, келем дедиң ызгар кышты жайгылып, келем дедиң чагылгандын өшөрдө, чындап сенден калдымбы же айрылып. Жылдар кетти, жылдар акты бир дала, достум жолун күттүм түнү уктабай, кетип жатып мага берген бир гүлүң, тереземде дале турат кургабай. Келем дедиң күзбү жазбы кайрылып, келем дедиң ызгар кышты жайгылып, келем дедиң чагылгандын өшөрдө, чындап сенден калдымбы же айрылып. Келем дедиң күзбү жазбы кайрылып, келем дедиң ызгар кышты жайгылып, келем дедиң чагылгандын өшөрдө, чындап сенден калдымбы же айрылып. Чындап сенден калдымбы же айрылып. Мына ушундай керемет чыгарманы жараткан жаратмандарга да чоң ыраазычылык билдиремин. Анда эмесе кийинки чыгарма мына мен акыркы кезде негизи ар дайым бир жаңы чыгармалардын үстүндө иштегенге аракет кылып келет негизи ырчылар. Андыктан акыркы кезде мен ушу Султан Садыралиев менен дагы көп жакшы чыгармаларды иштеп жүрөбүз.
ушул Роза Аманованын обонуна жазылган Барпы Алыкуловдун сөзүнө жазылган Роза Аманованын обону Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген чыгарманы аткарып берели сиздер үчүн. Аккан суу төзгө талбайт сай болбосо, караңгы жарык болбойт ай болбосо, чыракта пилик күйбөйт май болбосо, таланын көркү кайда гүл болбосо. Гүл ачып кубат албайт күн болбосо, акындар ырдай албайт тил болбосо, душманын жазган абы сүр болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо. Комуздан абас чыкпайт кыл болбосо, сүйүнүп эл каалабайт ыр болбосо, аялдын көркү кайда чач болбосо, тоолордун салмагыңас таш болбосо. Узакка кабар жетпейт кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт март болбосо, ак жүздө кызыл болбойт нур болбосо, сооданын иши жүрбөйт пул болбосо. Нан чайнап жута албайсың тиш болбосо, балбандын аты чыкпайт күч болбосо, көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда бардык жарак бүт болбосо. Чарбанын көркү кайда мал болбосо, сулуунун көркү болбос кал болбосо, ар киши адашасын жол болбосо, көрдөк каз кайда конот көл болбосо. Арчанын саясы чок шак болбосо, Булбул куш кайда конот бак болбосо, дайралар толкуп ташпайт сел болбосо, аргымага тарыбайт эл болбосо. дыйханга түшүм кайда жер болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо. Султан Садыриевке кол чаап коюңуздар. Каныкейге кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Негизи Каныкей дагы менин чыгармачылыгымды абдан сыйлайт. Андыктан бүгүн ушу угуп алып келиптир. Чоң ыраазычылык билдирем. Гүлнур Сатылганова. Келиңиздер, өзгөчө дүркүрөгөн кол чаалар жаңырсын. Жанды үн, жанды аспап, жанды үйүңүздөргө азык болду деген үмүттөбүз. Урматтуу телекөрүүчүм, жана ошондой эле студияда отурган биздин көрөрмандарга суктанса болот негизи Эркин мырза. Эң туура Барпыл Алыкуловдун сөзүнө жазылган Роза Аманованын Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген чыгармасын Айзат экөөбүз бир жоопкерчилик алып, бир гана сабын өзгөртүүгө макулдашып келдик. Ала тоо көрккө келбейт Гүлнур Сатылганованын ыры болбосо. Буну сиз тарапка болгон биздин кичинекей комплиментибиз деп кабыл алып койсоңуз болот. Жакшы комплимент болду. Чоң рахмат. Ардактуу музыка ыр сүйүүчүлөр. Мына бүгүн азыр конкурсанттар ырдап чыгып баштаганда жакшылап колдоп коштоп туруңуздар. Себеби колдоп коштоп турсаңар аларга күч болот. Алар жакшы маанайда ырдашат деп ойлойм. Чоң рахмат.
урматтуу телегөрүүчүм, улуттук телерадио берүү корпорациясында Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын 4-чү күнүндө жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн Гүлнур Сатылганова айымдын репертуарындагы чыгармалар жаңыча, жаңы түстө, жаңы көйнөктө, жаңы форматта жаңырмакчы. Эң туура айтасыз, кесиптешим, бирок ар бир жаңы жаңырган чыгарма, ар бир конкурсант үчүн өзгөчө упайларды да алып келет. Мен билем, бизди көрүп турган кай бир көрүүчүлөрүбүз өзүнүн конкурсанттарынын ар бир упайларын бирден эсептеп отурган мезгили. Андыктан бүгүнкү кечедеги ар бир балл, ар бир баа, ар бир көтөргөн таблица өзгөчө маанилүү десек болот. Бүгүн ошол бааларды көтөрө турган өзгөчө бир топ менен тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Албетте, бул калыстар тобу, калыстыкты карагылды как жарган калыстар тобун тааныштырып өтүүгө уруксат этиңиздер. Жаш композитор, бирок ар бир чыгармасы ар дайым элибиздин жүрөгүнөн орун алган. Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын гимнин оонунун автору, бүгүн бизде калыстар тобунун мүчөсү Өктөм Сапар уулу. Кезектеги калыстар тобунун мүчөсү бүгүнкү калыстар тобунун тобунда болушу бекеринен эмес, себеби бүгүнкү кечебиздин каарманы болгон Гүлнур айымдын ырларынын бир нечесинин хиттеринин автору, белгилүү композитор, продюсер, хитмейкер деге эле койчу, дагы миллион эпитетти колдонсок болот. Кайталаңгыз, Эркин Мерканов! Бардыгы майдадан башталарын билесиздер. Буйруса, өзгөчө профессионалдуу музыкада өзүнүн салымын жыл сайын жаңы муунга кошуп келе жаткан. Жаштыгы менен азыркы учурда көптөгөн жаш муунга профессионалдуу ырларды кантип ырдоону үйрөткөн таланттуу ырчы мырза бүгүн калыстар тобунун мүчөсү Мыктыбек Нурланбековго кол чабуулар болсун. Өзгөчө калыстар тобунун дагы бир мүчөсүн тааныштырууга мен дагы куштармын, кубанычтамын. Себеби Кыргызстанда борбор калабызда эмес, Кыргызстанда калган бирден бир чыныгы романтик ырчы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырыскелди Осмонкулов. Бүгүнкү калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Кыргыз эстрадасынын, Кыргыз сахнасынын корифеи, Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, профессор, Даңк орденинин кавалери Каныкей Эралиева. Анан албетте, бүгүнкү кечебиздин каарманы мына ушул айымдын тегерегинде бүгүн орбита айланат. Бүтүндөй 9 конкурсантыбыз сиздин репертуарыңыздагы керемет чыгармаларды аткарып бермекчи. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз сахнасынын ханшайымы Гүлнур Сатылганова. Айтыңыздарчы, Алыкул Осмоновдун «Жарашыктуу жашкайын» деген чыгармасын ким билбейт? Же болбосо «Мен кыргызмын» деп ырдаган Гүлнара Тойгонбаеванын чыгармасын ким билбейт? Же болбосо «Мен кат жаздым» деген заманбап чыгармаларды ким билбейт? Жүздөгөн хиттердин автору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кайталаңгыз залкар композитор Жамиля Муратова. Караңызчы, калыстар тобу биринен бири өтүп, бирин алтын десең, бирин күмүш деп айткан келбейт. Анткени бардыгы кыргыз эстрадасы үчүн бүтүндөй бриллианттар отурат. Кыргыз музыкасына ар бир жараткан чыгармасы менен алтын ырларды композитор, аткаруучу, биз сүйгөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абидин Тимиров. Ал эми мен азыр ойлоп турам, биз эле эмес, бүтүндөй экранды көрүп турган көрүүчүлөр ордунан тура калып кол чабат болуш керек. Себеби бул айымдын, бул эжекемдин эфирге чыгышы ар бир үйгө мейман келгени жакшылыктын себепкери деп билебиз. Сиздер үчүн Кыргыз телевидениянын ээсинин жүзү, залкар диктор, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Даңк медалинин кавалери Гүлшан Молдоева. Бар болуңуз. Кезектеги калыстар тобу албетте, ырдап жатканда булбулдар дагы деге уялып кетиши толугу менен ыктымал экен. Бул факт дегенде айтсам болчудай. Азыркы учурда Кыргыз эстрадасынын эң жаркын мүчөсү, ар бир чыгармасы жүрөктөн барып, ар бир инсандын жүрөгүнөн орун алган Султан Садралиев калыстар тобубуздун кадырман мүчөсү.
Жана Калыстар тобунун ушул мүчөсүн мен өзгөчө бир кубаныч менен тааныштыргым келип турат. Себеби Айзада сиз экөөбүздүн кесиптешибиз. Ушул Кыргызстан жылдызы 2022 сынагын үчөөбүз чогуу ачтык элек. Кечөгүн экөөңүздөр, мурдагы экөөңүздөр чогуу сахнада кызмат кылып, бүгүн болсо өзүнүн музыкалык кесибин, өзүнүн музыкалык билимин дагы бир жолу тастыктай турган. Себеби бул кесиптешибиз сиз экөөбүзгө караганда Мурат Алгүрөнкөев атындагы Кыргыз музыкалык окуу жайынын бүтүрүүчүсү, профессионалдуу музыкант, профессионалдуу журналист, алып баруучу, көптөгөн теле берүүлөрдүн автору жана алып баруучусу Руслан Адылбек. Хош келипсиз. Албетте, мынакей биздин тактыгыбыздын, таразабыздын түздүгүн караңызчы. Жаш муундан тарта улуу муунга чейин ар бири Калыстар тобунун мүчөсү болуп тургандыгын. Бүгүнкү конкурсанттарга биринчиден чыгармаларды аткарыш өзү кыйындыкка турса, экинчиден эскерте кетейин, бүгүн жандуу бендтин аткаруусундагы ырдоолор болот. Анан албетте маңдайда отурган кыргыз залкарларынын алдында ырдаш, бүтүндөй кыргыз журтунун алдында өнөрүн тартуулаш өзгөчө бир кыйындыкка турат болуш керек. Анан албетте ушунча бардык Калыстар тобунун санын бириктирип, соңунда жыйынтык чыгарчу айым биздин КТРК музыка телеканалынын шеф-редактору Керимселге дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Эмесе конкурстук сынак өтөлүктагы азыркы аткарыла турган чыгарма. Бул албетте чыгарма жөнүндө кеп кыла турган болсок, 2000 жылдардагы эң популярдуу ырлардын бири. Гүлнур айымдын репертуарындагы визитная карточкасы десем дагы жаңылышпаймын. Эң туура айтасыз, ат тиңай деген бир гана сөз келип турат. Эрик Кадырбаев агабыз биздин арабызда болгондо дагы ондогон жүздөгөн шедевр чыгармаларды жаратмак эле. Конкурстук чыгармабызды ушул Эрик агабыздын ыры баштап отургандагы бир өзгөчө сиздер үчүн сөзү обону Эрик Кадырбаевдики өмүр кемеси аткаруучу Бишкек шаарынын намысын колгогон Сардаров Шамшер Алгат Шамшердин видео визиткасына ортоктош бололу. Саламатсыздарбы? Мен атым Сардаров Шамшер. Мен Бишкек шаарынын атынан катышып жатам. Кыргыз эстрадасынын ханышасы Гүлнур Сатылганова эжебиздин ырларын кичинекей кезимден бери угуп келем. Бардык ырын билем, бирок мага жүрөк, жан дүйнөмө жакын ыры бул өмүр кемеси. Бүгүн сиздерге өмүр кемеси чыгармасын аткарганы турам. Ал эми катышуучуларга бир гана алга.
болбаса өткөн өмүр билген кайра кайтып келбесин жалын чачкан жанар отун жана бербесин бизи күтпөй алга сүзөп өмүр келмесин кайрылбасаң алга сүзөп өмүр келмесин Шамшер Сардаров, қолчаулар болсын дүркірігі. Шамшер, толқындадың болыш керек. Анткені түс қарасаң әле Гүлнұр Сатылғановайым сізді қарап жатқан болады, жүрегіңіз дүк-дүк соғып, қайсыл нотада ырдағаныңызды да қонтып қалдыңыз ғой. Шамшер, неге өмір кемесін таңдадыңыз, не себептен бұл шығарма? Гүлнұр эженин көп эле ырын билем, бирок ушул өмүр кемеси чыгармасы мен жүрөгүмө жакын чыгармалардын бири болуп эсептелинет. Не себептен жүрөгүңүзгө жакын? Анткени? Ыр жагат. Ыр жагат. Шамшердин стили ушундай го эркен мырза мындай. Кичине шогураак, ойногураак, ыр дагы мындай. Дегени мындай эме мен эмнен сойсуза касапчы сойсун туура, мен ырдап ойлой коеюн. Мындай ритми туура келет го деген ойдомун да. Ооба. Анысында Шамшердеги мындай жашоону жакшы көргөн жигит эмеспи? Жашоо бүгүн болуп атканын, бүгүнкү күндөн рахат алып, бүгүнкү күндөрдө сезимдерди толтуруш экенин бул ырдын бийик философиясы да. Азаматсыз Шамшер. Анда калыстар тоонун 6-дан баштап 11-ге чейин балы канчага такады болду экен. Эң жаман деген 6, эң мыкты дегенди 11ди кое аласыздар. Мен жалгыз гана бир нерсени айта кетейинчи. Шамшер конкурсанттардын арасынан биринчи болуп сахнага чыгып аткан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Урматтуу калыстар тобу. Азаматсыз бул жактан келиңиз, анда эмесе калыстар тобу көтөрүп элели. Өктө мырза, сиздин бааңыз канча болду? 10, 11, 8, 10. Абиден мырза 10, 11 жана 9 деген баага эй болдук. Чоң рахмат. Гүлнур айымдын өзүнөн бир кыскача комментарий уга кетпейли бул ыр боюнча? Мен эми баягы өзүмдүн ырларымды угуп аябай жыргап атам. Анан жакшырдады, негизи Шамшырбек жакшырдады, аракет кылды. Ошол биринчи чыкканы үчүн дагы мен ошондой 10 деген баа койдум. Чоң рахмат. Азаматсың. Чоң рахмат Шамшер. Ийгилик болсун. Биз болсо улантабыз, кезектеги конкурстук чыгармабыз дагы бир керемет жаңы чыгармалардын бири. Ооба, ыр махабат деп аталат. Бул чыгарманын сөзүнүн автору Кудурет Ачабаров мырза көптөгөн кыргыз эстрадасындагы азыркы учурдагы ырчылардын ырларынын авторунун бири. Ал эми ырдын обону Райкан Бейшналиева айымга таандык. Баса белгилеп кетчү нерсе, Райкан айым менен Эрик Кадырбаев экөө үй бүлө куруп, мындай Кыргызстандагы кош жылдыз эле. Бирок бүгүнкү күндө дагы Райкан Бейшналиева жалгыз гана Эрик мырзанын баштап кеткен улуу жолун улантпастан бүтүндөй кыргыз туусун, кыргыз желегин желбиретип, учурда Түркия мамлекетинде музыка адиси болуп эмгектенип жүргөн мезгили. Кантсе дагы Райкан айым кайсыл жерде болбосун, анын чыгармалары Кыргызстаныбыздын ар бир бурчунда жаңырып, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнөн орун алат деген илгери тилек менен махабатка арналган өзгөчө бир чыгарма Ыр махабат. Аткаруучу сиздер үчүн Чүй облусунун намысын коргоп турган мырзаны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Жанболот Жоламан уулу, алгач видеого көңүл салыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Жанболот Жоламан уулу Чүй областынын атынан катышып атам. Бүгүнкү биздин тапшырмабыз бул Гүлнур Сатылганова эжекебиздин чыгармаларын аткарабыз. Мен Гүлнур Сатылганова эжекебизди кичинекей кезинен жаш чагыман ырларын угуп өстүм. Гүлнур эженин ырларынан мага Булуттар, Ысык көлдү сагынуу, Туулган жерди сагынуу жана Ыр махабат деген чыгармалары жагат. Ошолордун арасынан бүгүн мен Ыр махабат деген чыгармасын аткарып бермекчимин. Бул чыгарманы тандаган себебим, ал чыгармада баардык өзүмдүн вокалдык баягы данныйымды көрсөткөн көп нерселер бар, диапазону бар. Ошондуктан ал чыгарманы тандап алдым. Бүгүн менин аткарымда Ыр махабат деген чыгарманы угасыздар. Жана жалпы катышуучуларга ийгилик каалап кетмекчимин. Өзүңөрдү сахнада мыкты көрсөтүп, мыктыбыз жеңип,
мыктыбыз, уталы. Salıklar kaptap durat genimdi. Yaşo bizge sınak dura bir gelgen. Jakşılığı ası yaktı irgelgen. Sınayı karap sen dilindi açkıçam. Ömür ötüp bir göz kara şirmemde. Suda tatlı su var ömürdün. Seni menin bir ötörün bilemin. Vakit günün gütümenin çıldırma. Bizdin suyu kalat balki min çılga. Bir bol bosop ömür çolun mahabat kalabilir bulurda. Vakit günün gütümenin çıldırma. Bizdin suyu kalat balki min çılga. Bir bol bosop ömür çolun gardı. Bir mahabat kalabilir bulurda. Kalabilir bulurda. Güldü gütüp vakit vergen sezindi. Жанболот Жоламанұлы. Жанболоттың көрермандары бар мы? Жанболот, жанду оркестр менен ырдоо канчалык кыйын экен. Жетескерисинче жеңил бекен. Оңой болду. Жанду аспаптар менен ырдоо албетте кыйын. Ар бир ритмди чувствуйт этип, бардыгын туура ырдаш бул өтө кыйын десем. Жакшы, бирок ошол эле учурда профессионал иштин көзүн билген инсандар сизге татыктуу баа берди деген үмүттөбүз. Калыстар тобунун баасына ортоктош болсок, келиңиздер урматтуу калыстар. Ага чейин сурабайлыкпы? Өзүңүз өзүңүзгө баа койсоңуз канча деп берет элеңиз өзүңүзгө? Кайсыл упай коет элеңиз? Азыркы учурда мына ушул ырды аткаргандан соң. 10. 10. Жакшы, эми калыстар тобунун баасына ортоктош бололу. Келиңиздер. 10, 10, 10,
9, 11, 11, 10, 9. 9, 11, 11, 11. Азаматсыз. Чоң рахмат. Сізді сахнаның артына ұзатып қоюға рұқсат етіңіз. Адемесе, Гүлнұр айымдың ойынуға кетелі, ушыл шығарма бойынша қандай деп ойлойсыз, қаншалық деңгейде атқарылды? Негізі өзіңіздер күбө болгондой абдан бір башкача чыгарма деп эсептейм бул ырды. Анан жакшырдады, Жамболот. Абдан жакшырдады. Үнүнүн тембри жакты мага. Анан ырдаган жакты, ошондуктан мен 11 койдум. Дуэт ырдайлы деп сунуш кылса ырдайт белеңиз Гүлнур айым? Албетте. Ырдамаксыз. Жаңы дуэттин ачылышына көп болдук окшойт. Чоң рахмат. Биз болсо Кыргызстан жылдызы 2022 кароосунагыбызды улантабыз. Андемесе ак көгүчкөн чыгармасы сөзү дагы оны дагы Бекбурбиев агабызга таандык. Аткарат Талас облусунун намыскөй жигити Бектур Султанбеков. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга кутман кеч. Менин аты жөнүм Бектур Султанбеков. Талас облусунун намысын коргоп жатам. Конкурсубуздун бүгүнкү күнүндө Гүлнур эжекебиздин ырлары жаңырмакчы. Гүлнур эжекебиздин баардык ырлары мен үчүн маанилүү жана баардык ырларын жакшы көрүп угам. Андыктан ошолордун ичинен Ак көгүчкөн аттуу чыгармасы мен үчүн абдан жакын болуп, Ак көгүчкөн аттуу чыгармасын ырдай турган болдум. Кабыл алып коюңуздар, сиз бир гана сиздер үчүн. Tangda attı, talayım batıp baratты, ümit kattı. Özülüp gözden yaşattı, oldu o den. Özüme suro ber albay, koz koy albay. Kansırap turgan jarattı. Hakkı güçkün, cansırım sağa bölüşkün. Bardı cep bilmeyin başkarga, göl kılıp göz yaşlı güçtün. Hakkı güçkün, sırdaşıp sağa dönüşkün. Bildiğimin neden canıldım, adaştım kaysıl örüştüm. Arman kılar, айтылбай балким сыркалар унутулар. Ырдалбай балким көп ырлар ак көгүчкөн. Сен дагы жалгыз, мен жалгыз эгиз сыңар. Окшошту биздин тагдырлар. Ак көгүчкөн, жан сырым сага бөлүшкөн. Барбы же билбейм башкарга, көл кылып көз жашты күчтүн. Ак көгүчкөн, сырдашып сага көнүшкөн. Билбейм неден жаңылдым, адаштым кайсыл өрүштүм. Men üzülbüm, askada gülдөй üzülbüm. Men ökünbüm, çaykalıp gölдөй tөгülbüm. Men canamın, күндүзү күндөй түн айдай булуттардай. Bir көрүнүп, bir көрүнбөй.
күчкүн, аттуу күчкүн, сырдашып сага бөлүшкөн, билбеймин неден жаңылдым, адаштым кайсыл өрүштөн. Аттуу күчкүн, жан сырым сага бөлүшкөн, барбы жеп билбейм башкарга, көл кылып көз жашты күчтүн. Аттуу күчкүн, сырдашып сага бөлүшкөн, барбы жеп билбейм башкарга, адаштым кайсыл өрүштөн. Бектур Султанбеков! Азаматсың! Ақ көчкөн! Бектурдун ак көгүчкөндөрү кайсыл ала тоого чейин барып уча алды, чындыгында билбеймин, бирок азыркы учурда калыстар доо койгон ба мына ушул көгүчкөндүн кайсыл тоого баргандыгы тууралуу кененирээк айтып берсин. Калыстар тоонун баасы 11, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 1, 10 калганын бардыгы 11. Бектур, жана эфирден тышкары айттың эле, ушунчалык толкундан турам. Анткени Гүлнур Айымдын жанында менин экинчи энекемдей болгон дагы бир устатым отурат. Анан кыргыз элим, талас элим карап отурат. Ошол себептерден менден суробой туруңуздарчы. Калыстар тоонун баасын уккандан кийин комментарий берейин дедиңиз эле. Микрофонго келиңиз. Кандай болду сиз үчүн бул чыгарманы аткаруу? Бул чыгарма орусча айтканда диапазонный ыр. Буну аткарууда негизи абдан эрк керек, күч керек. Андыктан мен үчүн оор болду бул чыгарманы аткарыш. Тем более бул жерде өзүбүздүн Гүлнур эжекебиз өзү отурат. Ушул ырды аткарган. Алдында ырдап туруу мен үчүн абдан сүрдүү болду. Чоң рахмат. Анда Гүлнур Айым сизден сүрдөдү болду экен, сүрдөдү болду экен, анда өзүнөн сурап көрөчү. Мындерикчи, ак көчкөндүн сөздөрү менен сурайлыкчы. Бектур өрүштөрдөн адашып кеткен жокпу? Негизи бул ак көгүчкөн чыгармасы чынында эле татаалыраак чыгарма. Буга жакшы дем алуу менен ырдаш керек, жакшы дыхание керек орусча айтканда. Анан бирок Бектур абдан аракет кылды. Азаматсың, бийиктиктен гана зоболоң көрүнсүн. Бар бол Азамат дейли, бүгүнкү күндөгү эң алгачкы жогорку баага ээ болду. Куттуктайбыз, чоң рахмат. Биз улантабыз. Эми азыр сахнада аткарыла турган чыгарма бул кыргыз классикасынын шедеврлеринин бири. Токтой туруңуз, Эркен мырза. Ысык көл канчалаган акындарга, канчалаган өнөр адамдарына, канчалаган мырзаларга мындайча айтканда сулуу пери болуп берди, музасы болуп берди, шыктануусу болуп берди. Бул чыгарманы эми сиз сүрөттөп өтүңүз. Бул чыгарманы сүрөттөө үчүн жалгыз бир гана фактын айта кетүү туура болот болуш керек. Ленин орденинин 3 жолку лауреаты, кыргыз эл баатыры, кыргыз залкары Чыңгыз Айтматов ар бир жазган чыгармаларын проза түрүндө жазып келген. Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун поэзия түрүндө жазылган бир гана чыгармасы бар. Ал Ысык көлдү сагынуу аттуу чыгарма. 1996 жылы жазылган ал чыгармага кыргыз эл артисти, белгилүү композитор Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Муратбек Бегалиев өзүнүн обонун жараткан. Ошол жылы Гүлнур Сатылганова алгачкылардан болуп бул чыгарманы Ысык көл кадыр түн конкурсунда ырдап чыгып, мыкты бир ийгиликтерге жетишкен. Бүгүн болсо ушул 4 залкарды, кыргыздын 4 сыймыгын камтыган чыгарма, 4 сыймыгы дегеним бул Ысык көл, бул Айтматов, бул Бегалиев жана Сатылганова биздин Кыргызстан жылдызы 2022 кароо сынагында аткарылганы турат. Албетте, бул чыгармага өзгөчө таазим болсун. Бул чыгарманы аткаруудагы өзүнчө бир эрдик десем дагы жаңылышпаймын. Жалал Абад облусу Аскарбеков Нурислан аткарып берет. Видео ролигине ортоктош болуңуздар. Салам достор, атыжан Аскарбеков Нурислан, Кыргызстан жылдызы вокалдык проектисине жалоодун намысын коргоп келдим. Бүгүнкү мен аткара турган чыгармам Гүлнур Сатылганова эжекебиздин репертуарына таандык Ысык көлдү сагынуу чыгармасы болмокчу. Бул чыгарманы өзүм кичинемден баштап эле угуп ырдап келем. Гүлнур эже бул ыры менен Кыргызстандын чоң сахналарын багындырып жүрөт. Жана бул ырды менин аткаруумда бүгүн кабыл алыңыздар. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик.
Махарбеков. Ысык көлді сағыну. Шаңғыр қане. Азаматсыздар. Азыр қалыс тартуына сөз берейлі дағы басын ортоқтош болып, андан соң Нұрисламдың өзіне сұрау өтсе қандай дейсіз? Ең тура, анды бесіп, қалыс тартуының басы. 10, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. 2, 10, қалғаным бардығы 11. Азаматсыз, анан албетте, мына ушундай легендарлуу чыгарманы аткарууга сизге эмне түрткү берди, коркподуңузбу бул чыгарманы туура эмес аткарып койсомчу деп? Айтматовду сездиңизби, Ысык көлдүн толкунун сездиңизби? Албетте, барыңыздарга чоң рахмат. Ушунча Эркин майке башында айтып өткөндөй 4 салкардын ырын аткарыш, анан бул ыйык сахнада чыгып ошол ырды көрүүчүлөргө, калыстар тобуна жеткире аткарыш мен үчүн бул ырды тандаганыман баштап чоң жоопкерчилик болуп сезилди. Бирок Кудай Таалам берген үн менен, өзүмдүн талантым менен болушунча көрсөткөн аракет кылдым. Кудай буйруса, дагы бул ырды ырдагандан тажыбайм. Эгерде дагы чоң конкурстар боло турган болсо, бул ырды сүйүнүү менен, анан мындай гордость менен ырдаганга мен кудуретим жетет буйруса. Чоң рахмат. Ал эми азыр кантип Гүлнур айымдын ой пикирин укпай кое алабыз. Келиңиз, микрофон сизде болсун. Азаматсың, аракетиң бар, абдан кубанычтамын. Дагы ийгиликтерди багынта бер. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Негизи билесизби, мырзалар айымдарга, бикечтерге айды деле алып бересиңер, кээде машинаны деле алып бересиңер, гүлдү деле алып берген болосуңар, бардыгын тартуулаган болосуңар, анан аягын карасаң эле баягы эле картина, эч өзгөрбөйт. Айзада, сиз мындан чейрек кырым берилген суроого жооп берип атпайсызбы? Мындан чейрек кылым, тагыраак айтканда 1997-жылы Гүлнур Сатылганова Кыялбек Урманбетов аркылуу ушул суроону берген экен. Анан Кыялбек байке төмөндөчө жооп бериптир. Айды сен арнап бербе, күндү сен кармап бербе, от сезимге толгон табирик болгон, таза сүйүү тартуула деп, жүрөгүң керек деп жазса, ал чыгармага эң бир нота салган мыкты композиторлордун бири Эрик Кадырбаев болгон. Бүгүн дагы жүрөгүң керек аттуу чыгарма биздин Кыргызстан жылдызы 2022 кароосунагында аткарыла турган болуп турат. Аткарылат, болгондо дагы сиз жүрөгүңүздү бергенге даярсызбы да? Ой, Айзада, аны сахнанын артынан сүйлөшөлүк. Макул, сахнанын артында кеп кылалы, ага чейин ошо уклусу сахнада чыксын. Баястан Куттубек уулу. Жүрөгүң керек. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Баястан Куттубек уулу. Ош облусунун атынан чыгып отурам. Гүлнур эженери деги эле ар бир чыгармасы өзгөчө мааниге, өзгөчө стилге ээ. Алардын ушул чыгармалардын арасынан мага жүрөгүң керек деген чыгармасы аябай жакты. Өзгөчө сүйүү темасында. Дал ушул чыгарманы сиздерге мен жандуу үндө аткарып берем. Буйрса, сиздер үчүн болсун. Каалап коюңуздар. Kalpasım olup kaydı
бербе, күндүзүн кармап келбе. От сезимге толгон, тап берик болгон, таза сүйүү тартуулар. Азаматсы, сөзгөчө жагымдуу маанайга бийдин ритмине бардыгыңызды түшүргөндүгүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чаң рахмат. Калыс тартуу кандай балада болду экен? Айды сен арнап бербе, болгону бийик бал бер деген, упай бер деген. 11 Азаматсы, куттуктайбыз, аныбесекел, эмоциялар менен бөлүшөлү. Сиз айды алып берем деп кыздын кулагына илип коюп, анан гүл алып берип койгон мырзалардын катарын толуктайсызбы? Ой, Айзада, болбойлу өзүңүздү көр. Сөзүмө турган жигиттин катарын толуктайм. Азаматсыз. Сөзүмө турам. Эгер эмоциялар жөнүндө айтып кетсек, Гүлнур эженин алдында бул чыгарманы аткарыш өтө менимче сүрдүү болду. Анан колдон келишинче ушул жеткире аткарганга аракет кылдым. Чоң рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Гүлнур айым, сиздин пикириңиз айга жеттиби? Мага жакты аткарган. Мен кошулуп ырдагым келип отурдум. Ырдап жиберейин дедим, микрофонду алып. Көрдүк, байкадык, сизди да сахнага чакыралы десек, тилекке каршы калыстар тобунун мүчөсү экенсиз. Ошол себептерден ушундай болуп калды. Жакшы ырдады, баягы орусча айтканда душасы менен ырдады деп ойлойм. Чынында баястан мындай берилип, аябай жакшы ырдады да, өзү дагы өзүндай сахнада кенен алып, артистичность болду. Ошондуктан мага абдан жакты. Чоң рахмат, Гүлнур айым. Терең ыраазычылык билдиребиз. Эми ушунчалык айды алып бергенде эле колуна баардык калыстар тобунун топтомун алат дагы эшикке сүйүнө чыгат болуш керек деп отурам азыркы учурда. Баястан, бизге жардам берип коюңузчу. Айды сен арнап бербе. Күндү сен кармап келбе. Эч жака. Сезимге толгон, таберик болгон, таза сүйүү тартуулар. Айзада өкөздүкү. Айды сен арнап бербе. 3 мүнөт эч жака кетпе. Себеби азыр жарнама. Көңүлүңүздөрдү бурабыз. Улуттук биринчи каналда. Чоң рахмат барыңыздарга. Жүз 70-200 адамга ылайык банкет залы. Шишкебек таамдуу ашкана. Тоз көл 2. Телефон 0500 187 187.
Сере кафесіне қош келіңіздер. Жағымды атмосферада сіз сүйген, сіз еңсеген, сіз тамшана тұрған дам. Ең мықты ашпозшының қолынан даярдалған Европа, Қытай, улуттық тамақтар. Сере кафесі. Туылған күн сағынышты жолаушылардың ордасы. Береги Жаш Гвардия бульвары 73. Байланыш телефондары 0509 56 11 10 0312 34 04 02. Центр костюмс дүкөнү сиздерге шаар ичиндеги дүкөндүн ыңгайлуу жайгашуусун, классикалык кийимдердин көптөгөн түрүн, жогорку сапаттагы тейлөөнү, дүкөндүн ичиндеги шымдын узундуктарын кыскартып, жана башка ыңгайлуу көп шарттарды сунуштайт. Сиз эс алыңыз, биз сизди кийинтебиз. Биздин дарек Бишкек шаарынын борборунда, Чыңгыз Айтматов проспектиси 17, Ориентир Азия Молл, Шампан аялдамасы. Ардактуу телегөрүүчүм, улуттук телерадио бийлик корпорациясында Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагынын 4-чү күнүндө жүз көрүшүп турабыз. Бүгүн өзгөчө күн, анткени Кыргыз эстрадасынын примадоннасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова айымдын репертуарындагы чыгармаларды биздин конкурсанттарыбыз аткарып жаткан учуру. Ооба, элдин жүрөгүндө калган ак көбүчкөн айды сен арнап бербе, ысык көлдү сагынуу дегеле койчу ондогон чыгармалар бүгүнкү улуттук каналдын эфирин көрккө бөлөөдө. Бүгүнкү Кыргызстан жылдызы 2022 кароо сынагынын улуттук сынагынын катышуучуларынын аткарылууда. Албетте, эртең соңку күн, эртең Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагынын жеңүүчүсү аныкталат. 500 000 сом акчалай байгени ким алып келет? Албетте, алдыңкы күндөрдө ортоктош болобуз. Ага чейин бүгүнкү күнүбүзгө токтоло кетсек, кезектеги чыгарма эмне тууралуу? Кезектеги чыгарма бул маданияттагы дегеле койчу, сахнадагы, өнөрдагы жалгыз гана сүйүү, жалгыз гана бийик сезимдер тууралуу эмес, биздин жаш муундарды дагы келечекке бир жакшы жолго салып, мыкты бир адам болушуна тарбиялоого үндөгөн чыгарма десек, эң туура болот болуш керек. Албетте, анткени ар бир чыгарманын артындагы мааниси терең болуш керек. Угуп жаткан угарман аны угуп гана ырахат алып, кулагы жыргабастан, жүрөгү жыргабастан, жан дүйнөсүнө азык болуш керек. Баш казанга, жүрөк казанга азык болуш керек. Эң туура, кезекти кургу кетирбей, тилегиңе жаркын үмүт кош, кейсең да кечинде эртең менен күндү күлүп тос, күмүш күндөр миң, бирок досум түшүнгүн, эң кымбаты эртең эмес ушул күн деген саптарды билбеген бир дагы кыргызстандык жок болуш керек. Бул саптардын автору албетте кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов. Ал эми 2006 жылы бул саптарга обон салган Эркин Мейирканов, белгилүү композитор, бүгүнкү Калыстар тобунун мүчөсү. Андыктан аткаруучуларга бул чыгарманы аткаруу мындан да кыйын болуш керек деп ойлоп турам. Албетте, анда эмесе сиздер үчүн Тоолуу Нарын жергесинин намысын бекемден коргойм деп турган Нурбала Бакытовду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Санаторы. Саламатсыздарбы, барыңыздарга кутман кеч. Менин атым Нурбала Бакытов, Нарын облусунун атынан чыгып жатам. Бүгүн буюрса Гүлнур Сатылганова эжекебиздин ырларынын арасынан мага жаккан, жүрөккө жаккан Санаторун тандап алдым. Эми Гүлнур эженин өзүнчөлүк жакшы аткарам деп айта албайм, бирок колдон келишинче аракет кылабыз. Жана ошондой эле бардык конкурсанттарга ийгилик каалабакчымын.
өчүрбөй жүрөгүңдү жандыр сүйүүгө өткөн ишкен өкүнбө өмүрүңө жандыр күйүүгө көңүл эскен муң жаман көзүбүздөн келе жаш тамып бузулса да бул заман адам бойдо калган сакталып тагдыр ушу деп тарынганын бекерге талпына бер максатыңа жетем деп элиңе жүрөктүң арнап салган делеге тең болуп ардакталган сездиңби шашылар өмүр шамалдай мезгилдин учурубай кармап калган элиңе жүрөктүң арнап салган делеге тең болуп ардакталган сездиңби шашылар өмүр шамалдай мезгилдин учурубай кармап калган тагдыр ушу деп талпынганың ушул кел талпына бер максатыңа жетем деп элиңе жүрөктүң арнап салган делеге тең болуп ардакталган сездиңби шашылат өмүр шамалдай мезгилдин учурубай кармап калган элиңе жүрөктүң арнап салган делеге тең болуп ардакталган сездиңби шашылат өмүр шамалдай мезгилдин учурубай кармап калган Нурбала! Мезгилди учурбай кармап калып, мезгилден рахат алган бардыгыбызга даңк болсун. Калыстар тобунун эмне деген баа койду болду экен биздин Нурбалага. Кандайсы ортоктош боло 11 эки тогуз калганын бардыгы 11 болду. Керемет. Мезгилди учурбай кармап калуу эми сизден болсун, сиздин сезимдериңиз. Барыңыздарга кутман кеч. Бүгүнкү менин сезимдер менен бөлүшө кетпесем болбос. Анткени биринчиден бул ырды аткаруу мага абдан бир чоң жоопкерчиликтердин бири болду. Анткени калыстар тобунун арасында ушул ырдын дал композициясын, музыкасын чыгарган Эркен Мерканов агайыбыз өзү отурат. Анан кийин ушул ырды жеткизе аткарган, элдин жүрөгүнүн ордун тапкан Гүлнур Сатылганова эжекебиз дагы отурат. Анан кийин ал эми экинчиден бул ырды Гүлнур эжекебиз аткаруусунда баягы адамдардын жүрөгүнө сиңе тургандай кылып, жаштарга мотивация бере тургандай кылып жараткан сыяктуу сезилет мага. Андыктан мен үчүн бул ырды бирден бир аткаруу абдан бир сүрдүү, толкундануулардын бири болсо, экинчиден мен үчүн абдан бир жетишкендик болду десем жаңылышпайм. Жакшы, анан эми бул суроону бербей койсом болбойт. Толкунданып кеткениңизден тексттерин алмаштырып алдыңызбы же кандай болуп кетти? Ооба, бул ырга жан дилим менен берилип алгандыктан ушул ырдын ичине жашап алган окшойм. Азамат, сиз демек жашап ырдаган эмес, жашап ырдаган ырчыларга кире турбайсызбы? Азамат, ардактуу телекөрүүчү, эсиңизге сала кетели. Кыргызстан жылдызы вокалдык сынагы 4-күн бүгүн бизди Гүлнур Сатылганова айымдын кечеси жана репертуарындагы эң мыкты чыгармаларын биздин аткаруучулар аткарып жаткан учуру. Аткаруу демекчи азыркы сахнада аткарыла турган чыгарма Гүлнур Сатылганованын репертуарындагы туңгуч чыгармалардын бири. Бирок анын кыйындыгында жалгыз гана анын алгачкы болгонунда эмес, анын жазылышында. Себеби деге эле кой, бул репертуарда эмес, мына Жамиля Муратова Абидин Байкем дагы ынанып макулдугун берет болуш керек. Ырда ырдын кайрымасы 4 сап, ал эми ырдын куплеттери 8 сап болгон чыгарма өзү бир кыйындыкты жаратат. Себеби белгилүү обончу учурдагы республикабыздын эмгек сиңирген артисти Камчыбек Букалаев алгач обонун жаратып, анан ошол обонго сөз жазган кыргыз эл акыны Кыялбек Урманбетов баягы адамдын жеке жашоосунан өткөн, башынан өткөн тагдырды эске салып, бул бийик чыгарманы жараткан, бул бийик философиялуу чыгарма Булуттар деп аталат.
Демесе, бұл чыгарманы аткарыш үчүн сахнага Ысык-Көл обласынын таланттуу жигитин чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Жаныбек Токтакунов. Гүлнур Сатылганова эжекебиздин ар бир ыры кыргыз элинин жүрөгүнөн түнүк тапкан, жана ошондой эле менин да жүрөгүмөн түнүк тапкан. Ырлардын арасынан Булуттар деген чыгармасын аябай жакшы көрөм. Бүгүнкү кечеде жандуу үн менен сиздерге ырдап бермекчимин. Бардык катышууларга ийгилик каалайм. Бақыт іздеп алатон жердегім Ардағымды жолдон қантип жоғоттум Арманымды ағызамын желменен Бөпөлөгөн махаббатым өлбөстү Көкөлөмүн кайгымга көмбөстү Көл булуттар мен силендей болуп Көз жашымды төгөм бирок көргөзбөй Булуттар, булуттар Жанда өтпөй жалгыздыкты Унуткар, унуткар, унуткар Жанды жуксам жамгырына булуттар Күзгө жетпес саргайабы күлөгүм Күгө келбей күтөт кимди жүрөгүм Мендей бир жалгыздыгын жашырбай Берим издеп жүргөндүгүн билемин Уялаган жан дүнөмдүн боштугу Убайымды ойлор кош болгошкуну Учкум келет жаз шакырган дүйнөгө Уккум келбейт канатымдын боштугу Жанды жуксап жамгырына булуттар Өзөгүнөн жанып турган досума Өмүр өчпөй чагылгандай оту бар Көңүл көчөт жамгыры көп жактарга Көл булуттар катарыңа кошуп ал Бактым кайда жер кезейин желменен Baktım kayda gezikmeybiz emnege Baktım kayda baratavız tozu bal Baylık üçün bul dünögö gelmege
Canlı çuksal camlarına buluttan. Canlı çuksal camlarına buluttan. Canibek To'xtaxunov. Rahmat, rahmat. Qavus tartuvi. Bardығы 11. Canibek, sekirez, jirg'aymiz. Azamatsın. Canibek, білесізбі? Мына азыр Гүлнұр айымға сөз ұзатқаны тұрам, бірақ бұл дағы бекерінен болшы керек. Бекерінен болбош керек. Бұлыттар шығармасыдағы Гүлнұр Сатылғановаға игілік алып келген шығарма. Ошол жақшы жөрөлгө болуп, ак жолтой шығарма болуп, мына сизге дагы игілік алып келип, bir уникалдуу учур болуп отурат. 9 калыстар мүчөсүнүн бардыгы тең 11 деген эң жогорку бааны берген учуру. Ооба, ал эми Гүлнур айымдын өзүнүн угалы жогоруда айтып өтпөдү. Сиздин үнүңүз менен, сиздин абазыңыз менен печат баскандай эле эстеп калганбыз. Бирок бүгүн Жаныбек кандай өзгөрүү киргизе алды? Эң негизгиси Жаныбек жан дүйнөсү менен ырдады. Ошол ыр менен жашап, өзү жыргап, негизи ырды ушинтип аткарыш керек. Ошол жакшы аткарган үчүн менимче ушундай жакшы бааларды алдың болуш керек. Ийгилик сага. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жаныбек сөз сизде болсун. Барыңыздарга кутман кеч көрүп жаткан телекөрүүчүлөр жана коноктор мени колдоп титирип атканын байкап атасыздарбы? Калыстар тобу барыңыздарга чоң рахмат. Ушул ырды аябай оор чындыгында. Колдон келишинче аткардым. Чоң рахмат барыңыздарга. Чындыгында абдан татаал чыгарма, себеби диапазону абдан чоң. Анан азаматсың, жакшы аткардың. Чоң рахмат. Азаматсың, азаматсың. Сахнанын артында эң башкы сиздин миссияңыз бул Ырыскелди Осмонкулов мырзадан 11 алыш керек болчу. Бул миссия аткарылды деп сизге печат коюп берели. Ал эми биздин программа уланууда. Жана азыр сахнага чыга турган чыгарма, сахнада аткарыла турган чыгарма бүгүнкү конкурстук программада сизди билбейм, бирок мен эң көптөн күткөн чыгарма. Мен эле эмес, менин ата-энем дагы, менин курактагы инсандарым дагы, менин ата-энемдин курагындагы инсандар дагы эң көп эңсеген чыгарма. Бир гана сиздер эмес, Эркин мырза. Туылган жердин топурагы алтын деп, кыргыз деп жүрөгү тык-тык соп турган инсандардын бардыгы мына ушул чыгарманы жүрөгүнөн өткөрсө керек. Бул чыгарма тетик алыскы 80-жылдарда ырдалып баштап, бүгүнкү күнгө чейин мына 3-чү муун ырчылар оозунан түшүрбөй ырдап келет. Бул чыгарманы алгачкы ырдап чыккан албетте кыргыз эл артисти, Данк орденинин кавалери, бүгүнкү калыстар тобунун мүчөсү Кайталангыз Каныкей Эралиева болгон. Бул чыгарманын автору Атайбек Бөдөшев. Кийин бул чыгарманы өзүнүн репертуарына Гүлнур Сатылганова ырдап, жаңы дем, жаңы жашоо киргизип, элге тартуулаган. Бүгүнкү күндө дагы жаңы өсүп келаткан нечен деген биздин замандаштарыбыз, ырчыларыбыз бул чыгарманы өзүнүн репертуарымда болсо, менин сандыгымда болсо деп эңсеп келет эмеспи? Туулган жерди сагынган бардык инсандар үчүн Атайбек Бөдөшевдин калемине таандык Туулган жерди сагынуу аттуу шедевр чыгармасы жаңырат. Албетте, бул чыгарманы окуп жатканда жан дүйнөңүздү эс алат. Аткарып бериш үчүн Баткен облусунун кулуну Нуртилек Бактыбек уулун чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Аты жөнүм Бактыбек уулу Нуртилек. Мен Баткен облусунун атынан катышып жатам. Биз деген бүгүн Гүлнур Сатылганова эженин репертуарларын ырдайбыз. Гүлнур эженин ар бир ыры биз үчүн кымбат, биз үчүн баалуу деп эсептейбиз. Анан ошолордун ичинен мен деген Туулган жерди сагынуу деген чыгармасын тандадым. Себеп дегенде Туулган жер дегенди билебиз да, ар бирибиз үчүн, ар бир инсан үчүн бул өзүнүн туулуп өскөн жери кымбат. Ошол себептен мен бул чыгарманы тандадым. Эгерде сиз азыр чет өлкөдө же өзүңүздүн туулуп өскөн айылыңыздан сырткары жакта жүргөн болсоңуз, бул ыр сиз үчүн болсун.
бетинде жылдыз өчөт бийик көктүн апалар таңдан туруп уйсаганда жел койноп жыты келет жылуу сүттүн жел койноп жыты келет жылуу сүттүн апалар таңдан туруп уйсаганда жел койноп жыты келет жылуу сүттүн жел койноп жыты келет жылуу сүттүн Булган жер пудуретиң сагындырып элесиң көз алдыма мелт калт этип айылыма өзүм жетпей оюм жетип үмүтүм закымдарга учуп кетет үмүтүм закымдарга учуп кетет айылыма өзүм жетпей оюм жетип үмүтүм закымдарга учуп кетет үмүтүм закымдарга учуп кетет Нұртілек Бақтыбек уулу туылған жерді сағыну шығармасын жағымды өдімені сіздерге атқарып бергенге арекет қылды. Қалыстар қандай балады олды кен, Еркен мырза? Андемесе, туылған жерді сағыну Атайбек Бөдөшевтің шығармасы. 11, 11, 10, 9, 11, 11, 9, 9, 10, 11, 11. Құттықтаймыз. Чоң рахмат. Андемесе, сөз кечебиздин себепкери десек болот, Гүлнур Сатылганова. Сага ийгилик каалайм. Негизинен жакшы, рахмат. Чоң рахмат, расчылык билдиребиз. Узаталы сахнанын артына, андемесе чоң рахмат. Чоң рахмат, шындығында Баткенден келген қатысушыбыз туылған жер туралы ырдаған өзгөчө бир символикалуу, өлкөбүздө тынччылык, аманчылык болсун, Баткенибизде тынчтык болсун деген жакшы тилек менен соңку конкурсантка убакыт Ооба, соңку конкурсантыбыз эмес, конкурсанткабыз деп койсок болот. Анткени Гүлнур айымдын бардык чыгармасын жандуу, назик, айымдык, жаралуу үнү менен угуп келсек, азыр көбүнчө мырзалар аткарышты. Эми айымдын аткаруусунда кандай болот болду экен, биргеликте ортоктош болсок. Мындан тура 30 жыл мурун жазылган чыгарма 1992 жылы Кыялбек Урманбетовдун сөзүнө Тимур Саламатовдун обоюна жаралган Уайым аттуу чыгарманы сиздер үчүн Ош шаарынын өкүлү Норузгүл Ираимова аткарып бермекчи. Көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ираимова Норузгүл. Мен Ош шаарынын атынан бул конкурска катышып жатам. Бүгүнкү тапшырма бизде Гүлнур Сатылганова эжекебиздин чыгармачылык кечесине арналган. Мен Гүлнур Сатылганова эжекебиздин Убайым аттуу чыгармасын тандадым. Себеби бул ыр мага абдан жакты, обону, сөзү жана жалпы биздин конкурсанттарга ийгилик каалайм. Жалынам жалғыз күндепсе
колчолор жаңырсын. Келіңіздер, урматтуу телекөрүүчүмүз, сиздер Улуттук телерадио берик корпорациясында түз эфирде өзгөчө жандуу музыканын алкагында жандыйнаны эргитип, жүрөктү сергитип жаткан учуруңуздар. Эмесе 8 мырзанын арасында жалгыз бир айымга берген бааңыздар. 11, 10, 11, 10, 11, 11, 9, 11, 11, 11, 1, 9 жана 1, 10 болду. Азаматсыз куттуктайбыз. Гүлнарайым, сиздин сезимдериңиз бүгүн дегеле 10 деген баа көтөргөн жоксуздар. 9 менен 8 айтпай эле коеюн. Мен жана айтып атпаймынбы, өзүмдүн ырларымды ушул жаштардын аткаруусунда угуп кубанып атам, кошулуп ырдап атам. Негизгиси жыргап атам да, мындайча айтканда. Сенин толкунданып атканыңды аябай сезип аттым биякта отуруп. Себеби бир кезде ушундай кароо сынактарга катышып, мен дагы аябай толкунданчумун. Ошо өзүмдү элестетип кеттим. Рахмат, жакшы аткардың. Чоң рахмат. Келиңиз, андемесе ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз үнү, кыргыз жүзү, кыргыз сахнасынын кадайымы, Кыргыз Республикасынын эл артисти кайталангыз Гүлнур Сатылганова. Дос болуңуздар. Чоң рахмат, мына буйруса бүгүн конкурсту дагы жакшы өткөрүп алдык окшойт. Эми бул адамзаттын жашоосун ырсыз, музыкасыз элестетүүгө болбойт. Андыктан азыр мына сахна адамдарынын атынан, мына бул жерде менин кесиптештерим отурат. Ушул сахна адамдарынын атынан белектер, ушул белектерди берип койгого уруксат этиңиздер. Конкурсанттарыбызга кымындай болсо дагы кыргызымдын сыймыгынан белек болсун. Келиңиздер, колдоп коштоп туруңуздар. Жуксун деп туралык. Сиздер дагы Гүлнарайым өңдөнүп, бийик наамдарга жетип, кыргыздын желегин бийик көтөргөн, кыргыз намысын коргогон, кыргыздын сахнасынын эң бир атактуу өнөрпоздорунан болушуңуздарга. Жок дегенде Кыргыз Республикасынын эл артисти болуңуздар. Жана дагы сиз өңдөнүп, ушул жигиттерибиз, ушул айымыбыз кыргыз сахнасында өзүнүн жылдызын бийик көтөрүп жүрсүн деген жакшы тилек менен ыйык сахнанын урматына сахна жаңырсын. Колдоп сүрөндөп туруңуздар. Ана колдоп туруңуз.
Жылдыз жанған бұл сахнадан Жылдыз қармап алғым келе Ал бермектей жаңғым келе Алдыңарға барғым келе Жылдыз жанған бұл сахнадан Жылдыз қармап алғым келе Жылдыз қармап алғым келе Жылдыз қармап алғым келе Жашасын Қырғыз сахнасы, жашасын Қырғызстан жылдызы 2022, жашасын Гүлнұр Сатылғанова. Бүгінгі күнде Улуттық телерадио бийлик корпорациясының алқағында Қырғызстан жылдыз 2022 вокалдық сынағының 4-ші күнін жиынтықтайбыз. Ертең сіздер менен 5-ші ең маанилүү, ең макамдуу күндө ортоктош болгонго чейин бүгүнкү күнүбүздүн каарманы болуп бергендиги үчүн Кыргыз сахнасынын ханшайымы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылгановго алкыштар болсун. Финалда көрүшкөнчө биз менен чогулуңуздар. Улуттук телерадио бийлик корпорациясында калыңыздар. Көрүшкөнчө. Кыргызстан